Мына урматтуу бир тууган, бул сүйүнүч кабар. Ушул 5 нерсеге бекем болойлу. Бул 5 нерсе менен иманда Аллах Тааламдын алдына барсак, 5 кирүү кабарланган. Абу Дардадан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан дейт. Шейх Альбани Абу Давудта келген. Хадис хасан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Хомсун ман жаа бихинна ма иман дахала жанна. Ким 5 нерсе менен иманда келген болсо 5ке кирет. Ман хафада аля салаватил хамс. Биринчиси 5 мал намазга бекем болгондор. 5 мал намазды сактагандар. Ошонун ичинде аля вуду ихинна, даратына, оруку ихинна, рүкүлөрүнө, ошон 5 мал намаздын ичинде. О сужуди ихинна, саждаларына, о мавакиди ихинна, убактыларына. Карасаңыздар кандай? Даратты, рүкүсү, саждасы, кот коюп шашпастан намазды ирети менен окуу, өз убактында окуу. Эптеп эле намаздын кутулуш үчүн же күнөө болуп калбайын, окпой үчүн эмес, сүйүп, жакшы көрүп, самап, кызыгып окуу. Өз убактында чокуп окуу эмес, шашпай окуу. Ичиндеги зикирлерге маани берип эстеп окуу. Экинчиси осома Рамадан, орозону тутуу. Үчүнчүсү хаджал бейта инистата илейхи сабила. Аллахтын үйүн ажылык кылса, Меккени күчү жетсе, мүмкүнчүлүгү болсо. Ва ата заката тойибатан биха нафсуху. Жана зекетин берсе, чын жүрөгүнөн. Эптеп, кейип кекшип, акчасын чыгаргысы келбестен андай эмес. Чын жүрөгүнөн, көңүлү ток болуп. Бешинчиси ва аддал амана. Жана аманатты аткарса.